Орозого Алла Таала бизди жеткиргени дагы бул чоң немат экен. Алла Таала Кур'анда айтат: "Фама бикум би ни'матин фаминаллах." Силерге берилген бардык нематтар бул Алладан дейт. Бул Алладан дейт. Демек орозого жеткенибиз көптөгөн амалдарды, таравих намаздарды, Кур'ан зикирлерди, дуа тилектерди аткарып калганыбыз дагы чоң бир жетишкендик. Анын артынан бизге көптөгөн сооптор жазылат. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат, ушул орозонун парз кылынуусу жөнүндө: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." О ыймандуулар, мурдагы коомдорго, мурдагы пайгамбарларга дагы орозо парз кылынган сыяктуу силерге дагы орозо парз кылынды дейт. Бул орозонун парз кылганынын негизги максаты la'allakum tattaqun, силер такыва болууңар үчүн дейт. Демек орозо менен биз такыбалыкка жетет экенбиз. Такыбалык деген бул арамдан сактануу, шарият тыйган нерселерден сактануу. Такыбалык деген бул адал менен жашоо. Такыбалык деген Куранга, сүннөткө амал кылуу. Такыбалык деген канааттуу болуу. Такыбалык деген бул түбөлүктүү жашоого даярдануу. Бул дүйнөбүз, бул убактылуу. Мактансак жүзгө чыгабыз. Андан да бир аз ашыбыз мүмкүн. Андан кийин мүмкүн эмес. Баары бир бул дүйнөдөн өтөбүз. Бирок түбөлүктүү кыяматтагы жашообузду биз мына ушундай жакшы ибадаттар менен өтө сонун өзүнүн шарттары, эрежелери менен аткарып, өзүбүздүн акыретибизди курганга ар бирибизге мүмкүнчүлүк бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Кайсы бир момун мусулман орозону чын ыхлас менен, Алла Таала чыныгы айтылган соопторду берет деген якын, ишенич менен орозону кармаган болсо, Алла Таала анын өткөн күнөөлөрүн кечирет дейт. "Ва ман қама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Ким орозо айында түнкү намаздарды окуса, тахаджуд намаздары, анын ичинде таравих намазын калтырбаса, аны дагы чын ихлас менен окуса, Алла Таала ошого бериле турган соопторду анык берет деген ишенич менен окуган болсо, Аллаху субханаху ва таала ал адамдын дагы өткөн күнөөлөрүн кечирет дейт. "Ва ман қама лейлатал қадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Ал эми баарыбызга белгилүү, орозо айында Кадыр түнү болот. Ким Кадыр түндү ихлас менен тотсо, зикир, дуа, ибадат менен өткөрсө, ошол күнгү таравих намаздарды калтырбаса, андан сырткары дагы намаздарды окуса, ихлас менен, ошол 1000 айдан дагы жакшы түндү ошончо соопту Алла Таала берет деген эч бир шексиз ишеним менен өткөргөн болсо, ал адамдын дагы өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Мына урматтуу мусулман бир тууган, Алла Тааланын бизге берген рахматы, мээрими канчалык эбегейсиз болуп атат. Бир түндүн ичинде 84 жылдык амалдын соогун алат экенбиз да. Жакшы ихлас, 1 тыйын садака, 1 сом садака берсеңиз, 84 жылдык садаканын соогун аласыз. Бир намазды окусаңыз, 84 жылдык, зикир кылсаңыз, дуа кылсаңыз, Кур'ан окусаңыз, башкаларга дуа кылсаңыз, кайрымдуулук кылсаңыз, эмне деген чексиз сооптор. Бул нерсеге ар бир мусулман жетишкенге мүмкүнчүлүгү бар. Ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого жакшы ниет коелу. Жанагы даярдыктардын бири кээ бир зарыл иштерди орозого чейин бүтүргөнгө аракет кылалы. Андан кийин орозодо көбүрөөк жакшы ибадат менен өткөргөнгө аракет кылалы. Бул сезон. 1 ай. Андан кийин андай сооптор берилбейт. Нафил амалга парздын соогу, парзга 70 парздын соогу берилет. Келип туруп жума окуңуз, 70 жуманын соогун аласыз. А жөнөкөй учурда бир эле жуманын соогун алабыз. Мына ушундай. Ошондон пайгамбарыбыз айткан экен: "Ас-сауму джуннатун ястажинну бихил абду ямал киямати минан нар." Орозо мусулманга калкан сыяктуу дейт. Калкан тосот, кыяматта тозоктун отунан тосот. Ошондуктан шарты ихлас менен болуш керек. Андан кийин орозо бизге эң бир жакшы сыпатты үйрөтөт экен, бул сабырдуулукту. Эртеден кечке чейин сабыр кылып орозо кармайбыз. А пайгамбарыбыз айтат, орозо бул сабырдуулуктун айы дейт. Орозо бул сабырдуулуктун жарымы дейт. Орозо бул сабырдуулуктун айы,
ал эми сабырдуулуктун сыйлыгы бул бейиш болот деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып кеткен. Мына ошондуктан биз колдон келишинче орозону эң негизгиси шарты ыхлас. Ыхлас менен кармаганга аракет кылалы.